Так, бүгін 4 декабрь. Бүгін 6 күн задержки есебім бойынша, потому что менге 28 күн менструациям келет. И ошондо эсептей бүгүн 4 декабрь болсо 6 күн болот. 2022 жыл. Ушу менен тест терими токтотом. Тест на беременность токтотом. Башка жасабайм. Потому что и тест на беременность түгөндү. Бүгүн акыркысын кылдым, мындай лезичек көп болчу. И ушундай 2 полоскасына жетиштим. И бүгүн как кылганым что-то таппай атам. Короче, мен 8 деподон баштап кылдым. День после овуляции. Мен овуляциям 16 ноябрда болгон. И 25 ноябрдан баштап тест кылып баштадым. Это утром. Бул бир тесттин башкача, бул ошо мурунку тестимен калган бунун эмеси. Вот 25 деп жазып койгом. Ушу 25 числодон баштап кылып баштадым. Видеолор дагы бар. 8 депо, день после овуляции, а немеде 24 2 ноябрда ДЦ, 24 ДЦ. 24 ДЦ болсо ошондо 25 баштап калдым. 25 вот көрүп турганыңыздай 25, 26 вот вообще эч кандай жок. 26, 27 мен даже вот времяларын жаздым. Утром, обедте, вечером кылып аткан, потому что көбүнкү 9-10 деподо уже көргөзүп аткан тесттери. Кийин мне дошло, что мен лезичек аябай жакшы көргөзбөгөн үчүн мен обычный тест алып, кымбатыраак тест алдым. Электронный тест. Бул до задержки көрсөтөт деген. Вот 12 деподо 28-inde кылдым. Это получается бул задержкага 2 күн калганында 30-unda либо 29-unda менин менструациям кеш керек эле. Бирок мен 28-inde кылдым. Просто тест кийин үйдө алып калган болчумун, потому что уже көрсөм 28-inde лезичек вообще көргөзгөн эмес. Вот даже буну даже фонометрден өткүзсөм вообще 15%, 10% деп. Да, экинчи жолу өткүзсөм вообще 0% деген, потому что вообще 28-inde эртең менен вообще көргөзгөн жок. А кечинде кылсам вот вообще слабый, вообще көргөзгөн эмес. Потом отуруп кечинде 7:30-да кылганмын. Кийин отуруп 28-inde ошол күнү кечинде мен да эстеп кеттим. Үйдө Клер Блю давно сатып алып койгон болчумун. Бунда заказ кылып на всякий случай. Ошол эсиме келип кетти, ошону алдым. Менде 2 Клер бул мурун точно билбейм качан алгам, но алып калтырып койгон болчумун, ошондон калганы. Бул ошо жаңы алган Клер Блю болчу. Тез заказ кылганда кошо заказ кылып койгон. Ошо 12 деподо день после овуляции менги, так как 16-да болсо, 12 деподо тест кылганымда уже вот такой тест көрсөткөн. Слабый, но бар болчу. Уже вечером уже вот 10 саат 14 болчу. 14 кылдым вечером. Вообще кийин лезичекке ишенбестен, дагы бул тестке да ишенбестен дагы заказ кылдым. 2 тест заказ кылдым. И вот эту тоже. Вот это была. И вот это в аптеке покупала 29 күнү, ошо бир күндөн кийин. И обычный ЭВ-тест сатып алдым, вот такой. Ну, конечно, бул жерин жазуусун чечип 29-ында ошо сатып алган болчумун. И тоже кечинде саат 7-де келип кылгам. ЭВ-тест. Но отмечать этип койгонум 29-ында ошол ЭВ-тест. Вот башкача болуп турат өзү дагы. Бул лезичекке караганда чуть кымбатыраак, но тоже до задержки показывает. Ошентип 28 күнү мен точно билдим, что боюмда бар экен. Это 12-й депо. До задержки 2 дня до задержки получается. Задержка болушуна 2 күн калгандан кийин. Уже билгенден кийин 29-да тест сатып келдим. ЭВ-тест менен Клер Блюну. Там тоже было плюс болчу. Бул уже мен азыр
6 күн өтүп кеткен тартып атам. Ошого өчүп кетиптир. Бул айнек деле мындай полкада эле турган. Өчүп кетиптир. А так яркий эле болгон. Плюстар. Яркий эле болгон. Вот кийин дагы 2 тест заказ кылдым. 2 тест заказ кылып, бул жерде ортодо мен 2 декабрь, ой, 1 декабрь кылганмын. 3 день задержки бул жерде 2 декабрь деп жазып койупмун, но бул жерде 1 декабрь. 1 декабрь кылганымда леди чектен да көрсөттү. Вот ошол күнү 30-да кылганмын, вот такой очень слабый көрсөткөн. А уже 1-inde кылганымда, 1-inde буну кылдым. Вот леди, ой, Клэр Блюну. Бул ярко көрсөткөн, прям точно 100% болгону көрсөткөн. Леди чекти кылганымда дагы вот 1-inde вот ярко көрсөттү. Ярко прям. Это утром было. Тот же день, 1 числа кечинде мужума айттым, сюрприз кылдым, что я беременна. До этого тошнит деле эткен жок, просто отвращение болуп, запахтарга уже реакция кылып баштагам. Уже билгем, ошон үчүн чыдабастан түнү саат 10 болсо дагы алып келип 28-inde 12 деподо кылгам, потому что уже көрсөтүш керек эле депчи тестте, потому что көп эле интернеттен көрсөм, бар эле 12, даже 10 деподо көргөзгөндөр бар. Тест показал. Именно Клэр Блюдо көрсөтүшөт экен. Даже 10 деподо да. Менин случаимда мен только 12 деподо дошло, что 12 деподо менде просто леди чек вообще көрсөтпөгөндөн кийин мындай тест менен кылып көрдүм. Вот сегодня 6-й день задержки. И утром делала электронный количество недель көрсөтө турган тест кылдым. Клэр Блюн вот 2-3 неделяда көрсөттү. Ну, правда, буну сохранить этип болбойт бул тесттерде. Потому что булар батарейка менен иштейт дейт. Вот этих не знаю точно, но электронный вот это батарейка менен иштейт дейт. Бул 2-3 күндөн кийин батарейкасы өчкөндөн кийин, потому что бул күйүп турат азыр. 2-3 күндөн өчкөндөн кийин бул эч нерсе көрсөтпөй калат деп айтат. Не знаю, көрөбүз да. Если что, анда айтам, жакын точно сохранить этилген. Вот. Леди чектин бул жердин өзүндө да жазылган, вот с 1-го дня задержки деп. Ошондо көргөзөт депчи, в любое время суток. Менин случаимда да ошондой болду. Вот 1 задержка күн, вот 3 задержка күндө вот четко көрсөттү, а 1 задержка күнүндө вот слабый полосканы көрсөттү. 1 задержка күнүндө. Так что бул тесттер деле иштейт, просто если кимдир бирөө заранее билгиси келсе, вот до задержки билгиси келсе, лучше Клэр Блю алганы жакшы. Электронный где-то тоже 1-2 недели очень, ну, мне кажется, тоже покажет. Мен просто кеч сатып алдым и билбей калдым. Мен просто сразу болот деп ойлогон эмес элем. С первого же попыткада болот деп ойлогон эмес элем. Вот тесттер боюнча ушундай. Вот леди чектики, обычный тесттердики, и вот это. Менин случаимда 12 деподо уже көрсөттү. 28 ноябрда билдим, что ну, до этого чувство болот да, я беременна деген. Забеременела деген. А 28-де уже точно подтвердилась, убедилась, ишендим, что точно болду деген. Все. Азыр ачып көрсөм, ушунча көп тест салып. Еще мен дагы көбүн рот салдым. Иногда утром, вечером, обед так кылыптым да, что неужели жок, да, вот 9-10 деполордо утром, вечером, обедом кылыптым. Буларда вообще эч нерсе көрсөткөн эмес. Все, всем хорошего время. Вот так.